Bismillahirrahmanirrahim. Demek qiyla köptөгөн danışmanlardan aytılıptır. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Жақшы адам қайда барса да улағада қалбайды депtir. Надан адам өз жерінде де қор болып қалады деген екен. Өзі мындай кейбірден ушул айтып атқан ушундай сөздөр окуганда мындай кайсы заманга туураласам деп ойлоно берем да. Анткени биз азыр 3 поколение менен жашап атабыз да. 3 поколение бар азыр бул жердечи. Советский, после советский, анан кийинкилер. Анан субханалла кейбирде ойлонуп коюп, мындай кандай болуш керек. Анткени азыркы молдолорго негизи оор эле болду да. Анткени бай шариятты монда айтып койсоң, так айтып койсоң, баягылык атеисттер капырлыгын чыдабайт экен. Анын балдары ойлонот экен, булар болсо чото бул эмне деп атат экен да. Ошол себептен субханалла ушул аябай жакшы нерсе да. Жакшы адам болуш аста-аста, жаман болуш бир паста дейт кыргызда. Көрсө жакшы дегенди кандай десе болот. Негизи эркектин жаманычы, эң жаманы эл багат дейт. Эркектин эң жаманы жер коруйт туурабы? Бул кыргыздын сөзү аябай мындай так айтылганда сону мындай тим эле бетке чаап салгандай эле да. Бирок жакшы болушка аябай аракет кылыш керек тугандар. Ким болсун, мына карган адам болсо жакшы аксакал болгонго аракет кылыш керек. Бата тилекти билген, мындай бир адам бир бата сураса бата бере ала турган. Оозунан мындай кичине болсо да жакшылыкты каалап отурган, айланайын ырыстуу, инсафтуу бол. Кудайым береке берсин, жашооңду дайыма алдыга жыл. Мисалычы, биздикилер болсо эки эле сөздө кармашкан колуң үзүлбөсүн алып ел да. Бул сөз мындай башкача да, төл сөз да. Кай жерге барбы ошондой. Анан колго мындайны көтөргөндө сөз чыгат, көтөрбөсө сөз чыкпайт да. Мындай себеп керек да. Экинчилер болсо, айтайын деген нерсе ошо, аксакал болсоң, тилиңде дагы, дилиңде дагы, ана баскан турганыңда да. Негизинде 50ден өткөндөн кийин уже бала деле болбойсуң, жаш деле эмессиң. Эр ортондо өзүңүздү өзү алдап алганбыз бизчи. Жөн элечи. Болгон нерсеси 40тан кийин негизи өзү мындай өзүн өтө эле жашмын, ана мындай креативный боло беришин деле кереги жок негизичи. Канча нерсе 40 жашка чейин канча опыт үйрөнгөн болсоң, ошону эле алып кетесиң ар жагычы. Ошонун себебинен мына азыртадан баштап эле 40 жаштан баштап аркы 60-70ке чейинкилерде өзүңдүн ордуңду таба башташың керек. 40та уже ата болосуң, эми кээ бирлер бар, үйлөнбөй жүр, жаңы үйлөнүп аткандар бар. Эми айла жок, бирок дейин дегенимчи, бул өз мезгили менен болуш керек. 40та болсоң 40тагыдай, 50 болсоң 50дөгүдөй, 60 болсо 60тагыдай болгонду үйрөнүш керек. Эми ошондой эле мисалы жаш болсоң, субханалла, мындай өзүнүн орду менен, өзүңдүн коомуңда, өзүңдүн досуңду, өзүңдүн чөйрөңдү түзгөнгө аракет кылыш керек. Досуң анан чөйрөң сени эртеңки күндө сага сен мындай дайым тагаса акыл кошуп тура турган чөйрө болуш керек. Накыл кошуп тура турган чөйрө болуш керек. Эгер андай болбосочу, андан үзүлүп кеткен жакшы. Ошон үчүн алдындар айтат го, эгерде сөз билгенди билсең эле сүйлөп отур да, сүйлөгөндү билбесең дейт да, анда унчукпай отурган жакшыраак. Туурабы? Жакшыраак. Эмне үчүн десе, анткени сен өзүңдүн ордуңду таппай атасың деген сөздө турабы бул нерсечи. Ошон үчүн жакшы адам улагада калбайт дегенди жакшы деле ата делечи мына. Жакшы ата улагада калбайт, жакшы эне де улагада калбайт, жакшы дос деле улагада калбайт. Чын айтып мындай сөз байтсамчы, бирок жакшы пейил менен болгон, жакшы мүнөздүү, жакшы кулк мүнөздүү, сөзү орунду болгон адам эч качан көчөдө калбайт, унутпаңыздар. Чын. Кийинкиси айтып аткан, надан өз жеринде кор болот дегени ушундай нерсе. Көп адамдар мындай кандай десем, тили дагы өзү да төп келишпейт. Надандыгы аныкы мындай адамдарга дайыма каршы жүрөт. Жосум айтканда, суу агып баратса тескери агаталарчы. Кээ бирлер ушуну мындай туура катар көрөт. Азыркы мезгилде деле мисалы көп адамдар айтпайбы, мен каалагандай жашайм, мен мага элдин деле кереги жок, эл эмне дейт деген нерсени карабайм деп. Туурабы? Негизинде ушу эл эмне дейт дегенди кандай түшүнсө болот деп ойлойсуздар. Мен мындай түшүндүрөм да, эгерде сен азыркы мезгилде мына ушул мезгилде элден уялсаң, элде мындай кой ушул бала ушунун баласы деп тирбейин, кой ушул кылып аткан туура эмес го деп элден уялсаң, сен демек Кудайдан уяласың деп ойлой берем да. Анан эгерде Кудай жараткан пендеден уялбасаңчы, же болбосо ошо эл эмне дейт дебесең, субханалланда
Сен Кудайдан деле уялбайсыңдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким Кудайдан уялбаса каалаганын кыла берсин дейт. Карасаң Кудайдан уялбаган. Эми надан уялбайт да турабы? Надан иши надан ал. Эмнеге ал өзүнүн туура дей берет, жана өзүнүnkүн мындай түртөбөт, ушул эле меники туура дейт да. Калган эч кимди кабыл кылбайт. Ушул аял дагы бар азыр, эркек дагы бар. Ошон Кудай сактасын, неги күнүгө мына мен айтам да көбүнчөсү мисалы эртең менен турсаң, эртең менен турган болсоң, өмүр билбейсиң канчага чейин, кечке чейин жетем деп атпайбы пайгамбарыбыз. Эгерде эртең менен турсаң, кечке чейин жетем дебе, эгер кечте жатып аткан болсоң, эртең менен турам деп дейт да. Анткени үмүт узун кылбаш керек. Бирок айтайын дегеним, эртең менен сен турсаң, демек бүгүн дагы бир Алла мүмкүнчүлүк берди деген сөз. Оңолууга. Мына көчөнү бирөө ичип аткан, бүгүн токтотуп койсо, мисалы мүмкүнчүлүк. Мына көчөнү сен намаз окуп аткансың, бүгүн мына мүмкүнчүлүк намаз окуса болот дагы. Мына бүгүн мисалы бүгүн илим ала албай аткансың, бүгүн башташың, мына бүгүн мына. Жакшылыктын мындай эртеңи жок. Кечи жок. Жакшылыкты субхана кыла берсе болот дайымачы. Ушундай нерсе. Колуңда барбы? Ажат ач. Күчүң бар, мен дайым айтам, ошо ар бир сага берилген мүмкүнчүлүктү, возможностту колдон деп айтам. Мына бийлик берип калды, бийлиги менен жакшылыкты кылып кала берсең болот. Бу дагы нерсе. Жана кээ бирлердин аттары жазылып калган го мына көчөлөрдүчү. Анан айтып беришет кээ бирлер, бул эми айылга деле, же жерге деле пайда келтирген эмес депчү. Бирок таң калыштуусу, эмне үчүн Алла Таала анын атты койдуруп туруп, эмне үчүн ошону билгизип койду адамдаргачы? Эмне себептен? Демек, анын деле Кудай Таала жаккан бир иши бар. Же болбосо адамдардын бир муктаждыгы үчүн жасап койгон бир нерсеси бар. Ошонун себебинен Алла Таала аны билгизип койду деген сөз да. Жөн эле болбойт да. Керек болсо мисалы сен өлүп, сен менен биз өлүп кете турган болсок делечи, адамдар же жакшың менен же жаманың менен эстейт, билесиңер ушуну. Жакшың менен жаманың менен. Бирок эгоист болуп, өзүңнүн менен өзүң жанагындай акча чогултуп, анан кийин ошо мен момтеле бар, кээ бирлер бар го мындай үйү эле жанагындай бир жалаң тырышып эле өзүнүн момтел чогултуп эле. Алла Таала ушундай зат да, субханалла. Аябай кызганчаак Аллах. Анан эгерде сен Алла берген нерсени башка бербесең, Алла Таала башка жака бердирип салат да. Кантип банкрот болгонун билбей каласың. Ошон болуп турган болсо, сен жакшылыгыңды адамдарга жайышың керек да. Кыла бериш керек жакшылыкты. Мына ошондо субханалла менекен сен туура жолду тапкан болосуң дейт. Да айтат экен: "Мен кана би таати индаллах карибан, кана байнан нас гарибан." Кудай алдында ак болуп, ибадатка так болгон эл ичинде дайыма жат болот деп айткан экен. Кыргызда сөз бар, мындай айтканда, туура сөздө тууган жок дейт. Билесиңби? Туура бийде эмне жок? Тууган жок дейт. Эгерде сен мындай айтканда акты ак, караганы кара кылып сүйлөп турсаңчы, дайыма душмандар чыгат. Чын, мисалы алса пайгамбарга деле эмне экен? Кудай бар, бир Кудай дегиле, богун бар, 365 буттун бардыгы тең жалган. Муну кылбагыла десе эмне болду? Тууганы, эли журту акырында ошо Меккеден кубалап чыгып салышты, карасаң, канчалык деңгээлде. Ак сүйлөгөн адам эч качан эч кимге жакпайт. Ал эми мондай минтип ортосунда жана жылагандай жүргөн эки жүздүүлөрчү, алар баары нерсе батып кеткендей болот, бирок акырында кубаланып жок болот да. Ушундай нерсе. Же так сүйлөшүң керек, же болбосо сүйлөбөшүң керек болот да. Туурабы? Демек, бизде ушундай экен. Шариаттын кээ бир нерселерин ак туура так айтып коюш керек. Андан коркпогула, уялбагыла. Шариятты бетке айтып койгон эчтеке болбойт. Бирок дүйнөй маселе боло турган болсо, анда ошондо ойлоносуң. Шарият маселеси ойлонбойсуң. Арам арам, адал адал болду. Муну айткан бул ак так. Бул күнөөкөр болбойсуң, тескери сооп табасың. Адамдар жаман көрө турган болсо, Алла Таала даражаны көтөрө берет. Бирок качан дүйнө ишинде бир нерсени акты ак сүйлөштөн бир ойлонуш керек болот. Уже сен экен, эми сенин саясатың керек. Мен бир окуяны айтып берген баягыда. Ушундай бир мага окшогон эски молдо бар го бир мечитте. Мен эски молдолорго кирем го негизи. Анан субханалла бир молдо бар экен. Анан бир медреседен жаңы бүтүп алып, анан бу имамды бошотоюн деп келиптир да. Баягы имам орду кагазын алып алып, печатын басып алып, мына мен имам болмой болдум, бул имам кетти дейин деп анан кел элге, эл журт деп дегенче болбой, кемиштен кирсе караса, баягы молдо элдерге даарат алганды үйрөтүп атат дейт. Анан караса эми укмуштай айтып экен да. Анан молдоке бул туура эмес, эмне деп атасың? Жөн бул мындай даарат албайт. Десе баягы молдоке кабанчытып, бул эмне деп атат? Деп койсо элдин баардыгы шак карап, сен кимсиң деп, мен жаңы имам болуп келдим. Сен имамдын кереги жок бизге бар. Биздин имамыбыз дайыма туура.
деп кубалап сабап былжылап тепкилеп чыгарып салышыптыр да. Анан баягы субханаллах эмне кылат? Көгөргөн томуйган боюнча бар, медресеге барып мени кубалап чыкты ушундай десе, дептир, дагы 1 жыл оку дептир. 1 жыл оку. Көрсөң баарын окуп туруп, саясатты окуй калыптыр да. Анан да бир саясат окугандан кийин эми кандай кылсам деп анан кирип келип баягы карасам, баягы имам бакылдап атат дейт. Мындай карап туруп, дамылап бир суроо берсем болобу дейт. О десе, баягы мындай тегерчин баардыгы туруп, эл барга кем болду экен? Сен кайра келдиң дегенче, жок деп мен түшүндүм дептир. Бул молдокеңерди мен угуп көрсөм дейт да. Ушул ойлой экен дептир. Мунун бирден талын алып, сакалынан бир талын жулуп алсаңар, үйүңөрдө береке болот дептир мен сага. Элдин барды, чын элеби? Мен чоң китептен окуп келдим. Машалла баягы. Молдоке бизге берби, баягы молдонун бирден жулуп алса, болду, битти. Имамчылыкты бердим, мына ушу эми ойлоп алат, мен шакиртимден кетип калсам деп. Ошондой кээ бир жерде субханалла некен саясатты мындай акырын ментип мындай сүйлөй турган сөздү эмне турган нерсени билип койсо, машалла. Некен? Демек ушундай экен. Жусуп атабыз болсо ушундай деп айткан экен. Эгер болсо сүйүү деген жериңе, сөзүңө тур, жакшылык кыл элиңе. Жаштык өтөт, өмүр бүтөт элирген, бул дүйнө түш, сен да өтөсүң өмүрдөн. Өмүрүңдү жакшылыкка арнасаң, о дүйнөдө кор болбойсуң эч качан. Бул дүйнөгө дала ерлер келишкен, жашап, өнүп, кез келгенде өлүшкөн. Бек болсоң да, кул болсоң да бүт баары, өлөт бир күн, артта калат аттары. Кезек сага келип калды карагын, жакшылык кыл, жакшы ишти жасагын, тирүү өлөт кара жерди төшөнүп, аты жашайт, калса дагы өзү өлүп дептир. Жусуп атабыз. Дейинен ушундай туугандар. Демек жакшы иш менен аталып, жакшы амалың менен субханалла экен элге таанылып калганга аракет кылла. Бир болсо да жакшылык кыла, бир кичинекей болсо жакшы, бир бак болсо да тийип калгыла. Пайгамбарыбыздын сахабасы Абу Хурайра деген. Бак тийип атса, адамдар келиптир. Абу Хурайра, о сахаба, о урматтуум. Сен кандай? Сен захидсиң, сен дүйнөнү чытап салганда, сен да бак тийип баштадың, сен дүйнөгө азгырылып баштадың десе, жок дептир. Менин сүйүктүү досум дейт пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Эгерде дейт колуңарда көчөт боло турган болсо, биягында зилзала болуп, кыямат болуп келсе да ошону тийип койгула деп айткан дейт. Демек, менен бир бак болсо да, кыргызда сөз бар билесиң, эми өзүң үчүн болуш керек, кыргыздагы сөздө эркек киши эмне кылыш керек? Бак отуруш керек. Бак отуруш керек субханалла. Жакшы бул бак отуруш керек деген сөзчү, ошол багыңдын көлөкөсүнө адамдар отурса, чымчыктар мөмөсүн жесе, андан калган курттар жерде жалбырагы түшүп, курттар астында кыштан сактанып калса, бу дагы соо экенин унутпаш керек. Аракет кылабызбы иншалла? Анда амин. Субханакалла хамдулилlah анта астагфируллах билек. Кудай береке берсин, күнүбүз кечирсин. Алла Таала жакшы амалдарыбыз менен бул дүйнө ахиретте Алланын ыраазына жетүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Амин.